Акырын көз салсам кыжаалат болуп жүрөгүң тынч эмес. Элдер минтип атат, тигинтип атат, а менин дагы эле эч нерсем жок депчи. Тиги досумдун 3 баласы бар. Же бул курбу кызым күйөөгө тийип бактылуу жашап атат, а менин дагы эле жигитим жок. Же классташтарымдын баары үйлөнүштү, а мен жүрөм дагы эле. Бир кыз менен мамиле кура албай деген ойлор жүрөктү оорутуп жүргөнүн сезип турам. Анысы аз келгенсип тияктан туугандар, бияктан дос тааныштар: качан үйлөнөсүң? Сен бутуңа тургуча башка жагың турбай калмай болду? Же качан күйөөгө тиесиң? Карадалы болуп табарың такыр өтпөй калды го? Деп шылдыңдашат. Карагылачы, тымызын сенин жашооңо канча киши кийлигишет, Бирок сен аларга муңайба, маанайыңды түшүрбө. Баары ордуна келет. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар. Ар кандай сөздөр айтылат. Аларды сен кулактын сыртынан өткөрүп кой. Жүрөгүңдү ук. Сенин тагдырлашың, сенин өмүрлүк жарың жүрөт мына жакын жерлерде. Сени издеп, сени менен бирге болууга даярданып, ар жак бер жагын жийип. Балким ушул видеонун астында комментарий жазгандардын арасында болуп жүрбөсүн. Жакшылап карап көрчү. Личкасын акырын жазып көрчү. Бул видеону үйлөнө элек дос курбуларыңарга жөнөтүп койгула, 1 мүнөт болсо да жүрөгү тынчып калсын.